Амансыздар бардықты телекөршілер, Құтмандық ұшуа кечіңіздер менен Рысқылу жамааттын Рысқызы түгөнбөт дейт. Бүгін мына шол 7-ші каналдың жалпы жамааттын атынан барыңыздарға Құтман кеч қалайбыз. Сіздер көріп жатқан чай үстінде сырдашу программасы біз менен бирге болуңуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Жоғымды издейм жаңырдан, жаңырым, жаңы табылғам, ырдабай қалсам бір апта, қуған сыйт бирөө тағымдан демекче, бүгінде мына шол студиябызга мыкты инсандарды чакырып, мая құрған тұрауыз. Әлем айта кетчү нерсе, біздің мына шол чай үстінде сырдашу программасын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы, барыңыздарға мына шол Кениялык Пиала Голд чайын сунуштайбыз. Барыңыздар чай ичип, бүгін біздің чай үстінде сырдашу программасын карап отуруңуздар. Бүгін студияға кайсы мейман, кайсы конок келди деп турсаңыздар, Албончу аткаруучу маданиятты мыкты кызматкери Ырдым Пери Ырыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын лауреаты, таланттуу эжекебиз Белек Бапытаева эжекебиз биздин куттуу студиянын кадырлуу мейманы. Кош келиңиз Белек эже. Саламатсыңарбы. Студияга куш келиптиз дейлик. Аккордеонуңузду алып, атайын бүгүн биздин көрүүчүлөргө бир жагымдуу маанай тартылайын деп келип отурасыз. Адегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашалык. Анан сөз баштайлык, Жакшы болот. Кутман кечиңиздер менен урматтуу кыргыз элим, жумурай журтубуз жана ошондой эле ошол 7-чи канал теле берүүсүнүн жалпы жамааты баарыңыздарга ысык салам айтайын. Рахмат, эми бүгүн атайын биздин студияга келип, өзүңүздүн бир жагымдуу чыгармаларыңызды ырдап, биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартылайын деп отурасыз. Адегенде эле ушул баягы эртең менен жумуш кандай башталса, ийгиликтүү башталса, кеч ошо менен аяктайт деп атпайбы? Анан мына кечте атайын бүгүн бизге убакытты бөлүп келип отурасыз. Эртең мененки күнүңүз, эртең мененки жумушуңуз кандай башталды? Жакшы, буюрса эртең менен. Негизи эмнеден баштайсыз жумушту? Эртең менен эми таң атпай ошо бир 5те турам. 5те туруп, анча эмне эртет го? Баягы адамдык парзыбыз, намазыма окуп, анан кийин туруп бир аз тең мененки чайды ичип, анан жумушка жөнөмөй, өзүм кесибим боюнча мугалим, мен 69-чу гимназия орто мектебинде музыкадан сабак берем. Көп жылдан бери ошол мугалимдик кесипти аркалап иштеп жүрөм. Мектепте иштейсиз азыр, Жакшы, эми баягы сизди ушул эл арасында өзүңүздүн бир жагымдуу үнүңүз менен бардык биздин көрүүчүлөр жакшы тааныйт. Анын үстүндө баягы аккордеон деп коебузбу, баян деп коебузбу, негизи эле ушуну тарткан Кыргызстанда айымдардын саны чектелүү да, саналуу десек болот. Өтө деле көп эмес. Анан өзүңүз ошол аккордеончу айымдардын жетекчиси экенсиз. Ал жетекчиликке качан бардыңыз? Каяктан чогулттуңуз ал айымдарды? Ошол боюнча айтсаңыз. Жакшы болот. Менин бул аккордеонду фип аккордеон деп коет, өзү негизи баян деп айтылат. Бул орус улутуна таандык болуп калат негизи. Бала кезден эле ушул колума алып ойноп, анан жогорку окуу жайга окудук, кесибим боюнча мугалим болуп калдым. Анан ошондон мына бүгүнкү күнгө чейин ушул аккордеонду колума асынып, ойноп, баягы оончулук өнөрдү аркалап келе жатам 80-жылдан бери. Арадан бир топ жыл өткөндөн кийин ошо ойлондум, мен менен чогуу бүткөн баягы институтта окуган аккордеонисттер, баянист кыздарыбыз көп болчу аябай. Ошолор арасында бар болду экен, анан бирок республикалык деңгээлде 7 дубандан 7 баянчы, 7 аккордеончу деп группа түзгөнмүн. Анан группабыз 6-7 кыз бар. Биз 5 жылдык отчеттук концертибизди да бергенбиз. Аккордеон менен улуттук телерадио корпорациясынын залында абдан чоң масштабтуу концерт бергенбиз. Азыркы учурда ошол кыздарым бир аз дем алып, жасалып турган учуру. Ошол себептен бүгүн өзүм жалгыз келдим. Бирок дагы деле ошол топ бар. Аккордеончу айымдар бар. Баягы айтып койгон студенттик кезде бирге окуп деп калдыңыз. Кайсыл окуу жайда ошол чогуу бир аккордеондук курста окудуңуздар? Мен ошол мезгилде Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык окуу жайы. Ал жерде мугалимдерди тарбиялап чыгарат. Ошол педагогикалык окуу жайда музыка бөлүмүн аяктаганмда. 87 жыл бүтүргөнбүз. Андан бери мына 40 жылдан өтүп баратат.
ошол мезгилден бүгүнкү күнгө чейин ушул кол ойнотуп аккордеонубуз менен бала бакыраны багып дегендей. Эми баягы мындай караганда аккордеон деп эле айтып атабыз биз, бирок негизи бул баян деп айтылат. Анан аккордеон деле чертебиз, баян деле чертебиз. Айырмасы жок сизге? Мен үчүн айырмасы деле жок, кыйынчылыгы деле жок. Сизге жеңилирээк, анан баягы үнү жакшыраак чыгат, тазараак чыгат дегендей. Баягы мен специм баянга бөлүнүп калгандыктан мен ушул көбүнчө баян ойнойм да. Бул менен мага бул жеңилирээк да. Аккордеон деле жеңил, бирок бул баягы өзүмдүн специм дегендей ыңгайлуу. Обон чыгарганга да ыңгайлуу, кайсы жерге барсам да ыңгайлуу. Тек гана бир аз жанагы эме жагынан оорураак, бир аз 10-15 килограмм. Ага карабастан ошо эми кесип экен. Эми негизинде мына ошол мырзаларды биз баягы аккордеон черткенин билебиз, анан ушул баянды көтөрүп туруш айымдарга өтө эле бир оорундук жаратат. Бул болбой калды энди, бир 15 килограмм болсо керек, а? 15 килограмм. 15 килограммды көтөрүп алып, бир жерге барып ырдаш деле өзү кыйынчылык. Эми ал жаш кезде ырдап жүрө бересиң. Азыр мондай баягы жашы келип калгандан кийин, өтүп калгандан кийин деп коебузбу, сизге өтө эле кыйын да. Анан отуруп алып ырдап жүрөсүз. Эми чакырган жерге айла жок, туруп деле ырдап бере беребиз. Анан бирок көбүнчө ошол эфирлерге барганда отуруп ырдап, отуруп ойногонго туура келет. Анан бул оорчулук дегениңизди түшүнсөм да болот, бирок биз үчүн баягы бул энергия. Бизге ырдап аткан учурда, ойноп аткан учурда оорчулугу деле билинбейт. Тескерисинче баягы өзүбүздүн мындай жан дүйнөбүздө кайнап турган нерсени ушул аркылуу чыгарма жаратылып өзүчө сергип калам да. Бала кезден ошол окуп жүргөндө, студенттик кезден ушундай чоң аккордеон менен чертип бала кезден эле 6-класстан баштадым мен аккордеон ойногонду. 6-класстан баштап, анан 9-класста эң алгачкы обонум жарыкка чыккан. Анан 83-жылдан баштап анан ушул обончулук кесип мага эмнегедир Кудай тааламдын берген бир эмеси болду да, мындай подарок деп коебузбу, кайсы бир деңгээлде бир себеп болду да. Ошол 83-жылдан баштап менин ырларым радионун алтын казынасында ырдалып жүрдү. Эми ал мезгилде өзүнчө азыркы сиздердин эме менен айтканда хит деп коебу. Ошол мезгилде ошол 83-жылдары менин ырларым дагы радио, телевиденияларда жакшы жаңырып, Бейпил түн, Кутман таң деген жакшы радио берүүлөр бар эле. Мыскыл тамашага катышчумун, ыркесе ушулай бир жакшынакай көрүнүктүү чоң передачаларга катышып жүрчүмүн. Кийин биз аял зат болгондон кийин турмуш, үй бүлө деген бар экен. Ошонун үй бүлөнүн арты менен биз бир 10-15 жыл мен бир аз чыгармачылыкты аябай чоң тыныгуу жасап коюп турмун. Балдарды чоңойтуп, аларды ордоруна коюп дегендей. Анан эми жан дүйнөңөн жаралган чыгарма балаңдай эле болуп калат да. Анан балдарды өз ордуна койгондон кийин ырларымды кантип таштап коеюн деп анан ырларымды кайрадан ордуна коюп, ырларымдын да өзүм бир угарман деп. Анан ырларымдын да угармандары бар, күйөрмандары бар, ушундай уктук элек бар эле деген элдин арасында бир көбүр сөздөрдү угуп калып анан кайрадан чыгармачылыкка белсенип, кайра бир 10-15 жылдан бери аттанып, анан жанагы аккордеончу айымдар деген группаны түздүм. Азыр Кудай буйруса ушу жакын арада мына саналуу күндөрдүн арасында менин ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейинки жан дүйнөмөн жаралган обондуу ырлар жыйнак китебим жарыкка чыккан турат, Кудай буйруса. Ошол ушу китебим жарыкка чыкса, анан кийин бир элдин алдында бир жакшы отчеттук презентация, концерт берсемби деп ниет кылып турам. Буйруса. Эми 10-чулукка дагы азыр эфирден кайрылабыз. Анан ага чейин өзүңүздүн обонуңузга жаралганбы, же өзүңүз баягы сүйүп ырдаган ырлардан биздин көрүүчүлөргө бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Анан кийин маегиз уланталы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Мен ушу бүгүн сиздердин эфирге келип, өзүмдүн бир 18 жаш курагымды эске түшүргүм келип атат. Себеби менин маңдайымда татынакай болгон жигит отурат. Сиздей урагымда мен ушул ырларым жарыкка чыкты эле. Биздин атактуу Залкар десек жаңылышпайм, Кыялбек Урманбетов агайыбыздын Кыз Вайсы деген бир жакшынакай тексти бар эле. Ошол текстке мен бир обон жаздым эле. Ошол элдин баягы менин заманымда биздин курактагы менин угармандарымдын эсинде бар болуш керек. Ошон үчүн ушуларды аткарып берейин, э? Айбели кеттик гана.
жай барат ийгөңдү айланат көңүлүм түзелем кошулуп сиз менин түшөмүн айлан көчөт канымды кызыта жагымды музыка басандап кайра күчөт айланамда баратат жери көчүп ачынында баратам мен көчүп түзелем кошулуп сиз менин түшөмүн айлан көчөт канымды кызыта жагымды музыка басандап кайра жер айланам өзүнүн оғында мен айланам махаббат жолунда билесиң сиз менен бардыгы биз менен түшкөндөй айлан көчөт канымды кызыта жагымды музыка басандап кайра көчөт билесиң сиз менен бардыгы биз менен түшкөндөй айлан көчөт канымды кызыта жагымды музыка басандап барып өчөт басандап барып өчөт басандап барып өчөт Кол чабуулар болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чай үстүнө эстрада шоу программасында бүгүн келген коногубуз Белек Бапытова эжекебиздин бир жагымдуу чыгармаларына күбө болуп жаткан чаңыз. Эжекебиз биле ушул аккордеонду чертип, өзүнүн кызматы менен ала кетенбестен ошол убакта эле обончулук, аткаруучулук дагы бир өзүнүн таланттары бар экен, баягы айтып котком. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Кызга деле ошондой өнөр аздык кылат. Себеп дегенде баягы сиз менен эфир сыртында да сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз. Көп сыйлыктарды алдым, көп жерлерде лауреат болдум. Алардын бири мынакей ырдын бири Рыспай Абдыкадыров атында сыйлык нээзи, Жумабек Шералиев атында сыйлыкты, дагы көптөгөн баягы сыйлыктарды алып жүрөсүз да. А бул конкурстарга өзүңүз барып, ошол жерде өзүңүздүн огондоруңузду аткарасызбы же ошол огончулардын баягы шарт боюнча ошолордун ырларын аткарасызбы? Жакшы болот. Эми Рыспай агайдын 80 жылдык мааракеси болгон мындан 2-3 жыл мурда. Ошол маараке бул республикалык деңгээлде өттү. Ошол конкурска жоого байланыштуу областтардан мен Талас областынан өтүп келип, анан Бишкектен гала концертке катышып лауреат болдум да. Эмне үчүн дегенде, аккордеончу айымдардын катарында менден башка дагы 6-7 кыз бар. Ошолордун арасынан 3-4-өбүз катышып, Нарындан катышты, Таластан катыштык, Чүйдөн катышып, ошондон 2-3 кыз жакшы орундарды алдык да. Бизге конкурска эми баягы биз жаңылыктардан карап көрүп турабыз, конкурстарга чакырган маалда барып, кээде болуп калат өзүбүз барып катышканга. Атайын чакыруу келет сизге. Атайын чакыруу келет. Анан өзүбүз болсо бардыгыбыз мугалим болгондугуна байланыштуу каникул учурларында даярданып, анан кийин жайкысын областтарды кыдырып концерт коюп кетчү элек. Анан кийин атак мындай, мисалы үчүн обондор үчүн конкурс жарыяланган болсо мен бармакмын, бирок андай конкурсту боло элекмин. Ошол жерде баягы Жумабек Шералиев атындагы Шералиевдин ырын Рыспайдыкында ошондой аткарылат. Дагы эми бизде мына көз өтүп кеткен залкар баягы оончуларыбыз көп да. Асанкалы Керимбаев, Алтымыш Кадыров окшогон, Токон Эшпаев окшогон. Алардын да ушундай иш-чаралары болсо бармакпыз. Алар кишилердин ырларын аткарып чыкмакпыз, ырдамакпыз. Бирок алар кабыл элек азыр, мен билишимче. Мен укпай атам. Эгер уккан болсом бармакпыз, катышмакпыз. Конкурс жарыяланыптыр деген
укпайбыз да. Чыкмакта, интернетке чыкмакта. Чыкса эле биз бармакпыз. Тем более биз аккордеонисттер именно ошондой конкурстарга катышып турушубуз керек да. Эми мына жакында ошол Рыспай агайыбыздын клубу, Рыспай агайдын көзүнүн тирүүсүндө ачылган клуб бар да. Ошол клубта мүчөбүз да биз. Анан ошол клубтун быйыл 30 жылдык мааракеси болуп атат. Анан кийин мен Чүй областынан катышып биринчи орун алдым. Эми мына ноябрдабы же декабрдабы ошо Жалал Абадта гала концерти болот экен. Ошого өттүң деген мага жакшы кабар айтышты да. Жакшы, куттуктайбыз. Эмне үчүн дегенде ошол Рыспай агайдын ырдалбай калган, акыркы мезгилдерде жазып калган ырларын аткарыш керек болуп, анан ошол ырларды аткарып, анан өттүк. Андан тышкары бул оончулукка келгенимдин дагы бир кайсы бир деңгээлде ошол биздин бала кезибиз, Рыспай агайдын, Түгөлбай агайыбыздын, ошо сиз айткандай эле Асанкалы Керимбаев агайыбыздын, Эралиева эжекебиздин, ушулардын биз ырларын угуп чоңойдук да. Радиодон, телевидениядан. Ал мезгилде аял заты аккордеон ойнойт деген өтө аз эле. Чаанда Эралиева эжекебиздин ошо биринчи кесиби мен билгендер ушу баянист да, киши дагы. Ана кишинин ушу баян ойногонун көрүп суктанчубуз. Ушундай ойносок, бизде элге чыгып ырдасак, бизде бир кичинекей бир Кудай берген өнөрдү элге тартууласак деп Кудайдан эмне сурасаң ошону берет деген чын экен. Азбы көппү берилген бир кайсы бир деңгээлде өнөр бар. Эми ошол баягы обондорду дагы башын бириктирип, анан мындай жашнакай бир китеп кылып, аркамда бир жашнакай изи калсын деп китеп чыгаруунун артында туруп атам. Жакшы баягы Залкар акындардын тексттери менен иштешем. Көбүнчө ошол Кыялбек агай, Шайлообек Дүйшеевдин ырларына басым жасайм. Баягы оончу болгондон кийин эми бир чоң акындар менен иштеш туура. Анан баягы айтып коет, чыгармачылыктын тузу оор депчи. Ошол чыгармачылыкка чыдаган киши чыдайт. Анын деген канча түшөткөн түшүктөрү бар, кыйынчылыктары бар. Ошонун баарына ысыгына сууна чыдасаң, ошол чыгармачыл адам болосуң депчи. Ошол жылдан баштап мына 87-жылы окууну бүттүм деп атасыз. Ошол жылдан баштап ошол аккордеон менен сүйүп, аккордеон үчүн күйүп, аккордеон экөөңүздөр бирге келатыпсыздар. Анан биз азыр мына ошол сиздин дагы бир чыгармачылыгыңызды баягы кылып жаткан эмгегиңизди элге көрсөтүшүбүз керек. Себеп дегенде клиптериңиз бар экен, өзүңүздүн бир жакшы чыгармаларыңыз бар экен. Азыр биз жалпы көрүүчүлөр менен ошол клипти көрөлүк. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Koştoşordo uzatıp koy devedim. Karanыңды жашыруға шашылсаң, күтелексің, күткөн дагы эмесиң. Күт албайсың, күткөн дагы эмесиң. Көзүңдөгү махабаттын темесин, түпкө
сағынғанда емесің. Сағынбайсың, сағынғанда емесің. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Белеге Жекебиздин аткаруусунда жашнагай бир клипти көрдүк. Чындыгында азыркы заманда клип тарттырыш, баягы чыгармачылык менен иштеш өтө баары келип баягы акчага такалат, баскан тураның баары акча дегенде, Анан мынакей Анткени сен деген бир жакшы клипти көрбөдүкпү? Бул сөзү дагы оонда өзүңүзгө таандык экен, э? Бул ырдын жаралышы, клиптин тартылышы боюнча кыска айтып кетсеңиз. Бул клипти жакын деле тарттырып келдик, август айында Көлдөн барып тарттырып келдик. Анан эми бул чыгармачыл адамда сөзсүз түрдө лирика жашаш керек экен, жан дүйнөңдө эргүү болуп туруш керек экен, бир сезимдер ар дайым ойгонуп туруш керек экен, кээде ойгонот, кээде уктайт дегендей. Анан бул негизи сүйүү деген жакшы нерсе эмеспи? Сүйүүдүн көп түрлөрү бар. Балаңды сүйөсүң, эл жериңди сүйөсүң, ата энеңди сүйөсүң, жүрөгүңө жаккан адамды сүйөсүң дегендейчи. Анан ансандай ошо бул жакшы чыгарма жаралып калды, ушундай. Илхам келип калды, жаралып калды. Жаралып калды. Чындыгында абдан жакшы чыгарма экен. Ал кара жашка карабай турбайбыз. Биздин көрүүчүлөр да өздөрүнүн бир жакшы баатын берип аткан болуш керек. Эми сөздөн ишке өт деп коет го, айтып кеткен ырчылар сыны ыр болот. Ырдап келген жерине ырыс менен кутконот деп. Анан бүгүн атайын аккордеонуңузду алып келгениңизди ырдатпаска болбойт. Ошондуктан эми дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Жакшы болот. Биздин көрүүчүлөргө кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Мындан 2-3 жыл мурда ошо Шайлообек агайдын өзүнүн колунан бир жакшы 2 ыр алдым эле. Агайдын ошо 3 ырына оон жазганмын. Бир ырымды агай уккан, андан экөөнү уга элек, пока мүмкүн теле аркылуу укса угуп жүргөн чыгар. Алтайдын ошол поезу деген бир жакшы чыгармасы бар. Алтайдын ошол? Алтайдын ошол поезу деген сөзүн берген. Азыр ушул чыгарма оркестрга салынып, Нарын областындагы Шералиев атындагы музыкалык мектептин оркестр жамааты ошолорду аябай оркестрга салып, даярданып, анан менин ошол жана айтып атпаймынбы, аккордеончу айымдар тобу деп ошол топто мен менен кошо окуган өтө таланттуу, жакшы ырчы подругам десем да жаңылышпайм, ошо подругам ошолорду ырдап даярданып атат. Аябай, ошолорду азыр аткарып бересиз. Ошолорду азыр аккордеон менен аткарып берейин, э? Sana
жолурап көзүң келме жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмне кел албай турган болгонсоң кездешпей койсок эмне тыкылдап тынбай жолучу тыңшасам жүрөк добушун азырда өтүп тургансың алтайдын ошол боюн ар дайым өтүп тургансың айдайдын ошол боюн жолазын жолурап көзүң келме жолубуз башка болгон соң жолукпай койсок эмне кел албай турган болгонсоң кездешпей койсок эмне кел албай турган болгонсоң кездешпей койсок эмне жолукпай койсок эмне Кол чабуулар болсун, талантыңызга тайзым кылабыз. Кандай сонун чыгармаларды, кандай мыкты оңдор жаратасыз. Мына ошол оңдоруңуздун өмүрү узун болсун. Буйруза кыргыз эли сүйүп, ырдаган мыкты оңдоруңуз бар. Ошол оңдоруңузга дагы оң кошулуп, мыкты оңдор жарата бериңиздер. Негизинде эми ошол маданият тармагында өнөр адам болуп келаткандан кийин талыкпай эмгектене бериңиз. Бүгүн атайын ушул кечте келип, жаңы клиптер болсо бизге келип берип туруңуз. Ал эми өзүңүз чай ичкенди жакшы эле көрсөңүз керек, Үйдө бат чай ичип турасызбы? Чай ичпесек, баягы кыргыздын баш ооруп калат, мен шакыйдып калат. Азамат мынаке, биздин ушул демөөрчүбүз, биздин өнөктөшүбүз Пиала Голд чайы. Мына ушул чайды сизге сунуштайын, үйгө барып даамын татып, бир биздин эфирди көрүп, бир ичип, баягы чекетерде да ичип отуруңуз. Баягы чайдын сырын чайлашкан адам билет деп коет го, жакшы адамдар менен чайлашып туруңуз. Мына ушуну сизге белек берелик, келиңиз. Анан жумушуңузга алып барасызбы? Мүмкүн балдар ушунда окутам, мектепте иштейм деп атасыз. Мына ушу кружкасы менен кошо берелик. Ой, чоң рахмат. Анан эркин микрофон берейин, келиңиз эжеке. Анан эфирибизди жыйынтыктайлык. Рахмат, сиздерге дагы чоң рахмат. Ошол бүгүн чакырып, ушу эжекебиз бар эле, бир эжекебиздин кабар алалычы деп чакырып койгонуңарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Жамаатка, жалпы жамаатка ден соолук каалайм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мына абдан жакшы мекеме экен. Мен бүгүн биринчи жолу келип отурам бул жерге. Мындан ары чыгармачылыктын чыйыр жолунда дайыма бирге бололу. Ошол биздей болгон элдин арасында баягы атыбыз аябай момун деп чыкпасак дагы элдин арасында аздыр көптүр өнөрүбүздү аздектеген адамдар бар. Ошондой адамдар издеп калат экен. Аларды издеген адамдарга бизди тааныш көрсөтүп турган силердей болгон эфирлер көп болсун. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлө, бала бакыраңыздар менен аман эсен болуңуздар. Элибизге тынччылык каалайм. Рахмат, сизге да ыраазычылык билдирели. Эми баягы обологон оңдоруңуз кылым арта жашасын, кыргыздын жүрөгүнөн түнөк тапсын дейлик, мыкты оңдор жаратат экен. Анын ичинде баягы сейрек кездешүүчү деп коелук. Айымдарда аккордеон черткен айымдардын сап башында туруп, мына ошолорду бириктирип, чогултуп,
бир ынтымак алып келип аларды жетектеп турасыз. Мына ошол топтун да өмүрү узун болсун дейlik. Үй бүлөңүзгө бакыт каалайлык, тынччылык каалайлык. Биздин студияга келип туруңуз. Сиз үчүн эшигибиз ачык. Арматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин Куттуу студиянын коногу чай үстүндө бүгүн сырдашып, өзүнүн бир чыгармачылыктагы ийгиликтерин, ырларын ырдап берип отурган таланттуу эжекебиз, омончу аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров, Жумамедин Шералиев атындагы сыйлыктардын лауреаты Белек Бапытаева эжекебиз болду. Эжекебизге чыгармачылык ийгилик каалайлык. Ал эми сиздер дагы биздин ушул берүүнү калтырбай көрүп туруңуздар. Ар жекшемби сиздерге жагымдуу маанай тартуулап турмакчы. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.